Сот билигине ишеним болгондо гана алга жылуу өнүгүү болот. Сот реформасынын ишке ашырылбай, артка жылдырып келгени өлкөбүздүн өнүгүшүнө кедерги болгон тоскоолдуктардын бири болду. Ошондуктан эч кылчактабай реформаны аягына чыгаруу керек. Мамлекет бул иште сотторго ар тараптан колдоо көрсөтүп жатат. Ошол учурда маселенин көбү соттордун корпусунун ичинде чечиле турганын, судьялардын өзүнө гана байланыштуу экенин башкалар эме сиздер жакшы түшүнөсүздөр. Урматтуу сот системасынын кызматкерлери, адилеттүү, ачык айкын, көз карандысыз сот системасы курбай туруп, мамлекетти өнүктүрө албайбыз. Ансыз экономиканы, социалдык чөйрөнү алга сүрөө, жарандардын укугун коргоо, адилет мамлекетти башкарууну түзүү мүмкүн эмес. Бардык тармактарда тең реформаларды иликтүү ишке ашыруу сот системасынан көз каранды экенин өзүбүздүн тажрыйбабыз көрсөттү. Ошондуктан сот реформасын жалпы өлкөнүн өнүгүшүнө түздөн түз таасир эткен реформа катары кабыл алуу керек. Албетте, соттор көз каранды эмес болушу зарыл. Башкалардын таасири менен туура эмес чечим чыгаруу мүмкүндүгүн жоюу керек. Бирок сот бийлигинин көз карандысыздыгын жеке судьянын өзүн билендиги деп түшүнүүгө болбойт. Ар бир судья кабыл алган чечим үчүн өлкөбүздүн, коомубуздун алдында жоопкер. Сот реформасын ишке ашыруу үчүн мамлекет жетишүү акча каражат бөлүүдө. Сот системасынын ачыктыгын, адилеттүүлүгүн камсыз кылуу максатында санарип технологиясы кирүүдө материалдык база жакшырууда. Бирок реформаны кыдырганда, регионго чыкканда, аймактарга чыкканда, областка барганда, ошол жердеги соттун жетекчиси менен, област соттун, шаардык соттун, укук коргоо орган жетекчилери менен, аткаруу бийлигинин башчылары менен ушу сот реформасына тиешелүү бүт мамлекеттик органдын жетекчилери менен жолугуп атам. Ушул реформа кандай жүрүп атат деп өзүм кабардар болуп атам. Андан сырткары билесиздер, май айында ушу сот реформасын көзөмөлдөө боюнча жумушчу эксперттик топ түзүлгөн. Алар тынбай кыдырып, алыскы райондорго чейин барып келип атат. Мен ушу бир белгилеп кетейин. Реформа алдыга жылдырыш боюнча чынында соттук корпуста мындай ички дүйнөсүнөн чыккан аракет, демилге, ушу ишти тездет ишке ашыралы деген аракет мына жакшы болбой жылбай атат да. Кээде дагы эле соттордо жеке адамдык фактор ушул кээде тоскоолдук болуп атат. Бул мыйзамдан, Кудайдан коркуп, баарыңа тегиз айбирдүү болуп кетти айсын алысмын. Мына ушул адам фактор жоймоюнча биз канча каражат жумшабайлы, канча техника жаңылабайлы, канча алдыңкы технология киргизбейли, жердеги соттор өзүңөр абийир менен иштемейинче бул сот реформасын игиликке бул жетишпейт. Ушуну абдан эске алсаңар.